Ешқачан ийгиликке жеткирбейт. Үч нерсе адамды бул дүйнөдө халак кылат, бул дүйнөдө жок кылат. Биринчиси көрө албастык, хасад. Хасад көрө албастык бул дүйнөдө сизди жок кылат, көрө албас адам эч качан ийгиликке жетпейт. Эч качан ийгиликке жетпейт. Экинчиси жаман күмөндө болгон адам. Ana şu men başkaça karap kaldı çok da bir neyse kılattan olsun. Antar çok ona geldi daha şu etten burulup gitti. Devli jaman kumen kılıyordun bu seni ilgilik ejetti. Üçüncüsü jamandıkka joğurgan adam. Şu tanan boyla var okşata. Nege normal toy olgun da. Hazır kızlarga işiniz yok. Күндү har qanday maşina geliyor da. Devli jamandıkka joğuru berip bu adam ilgilikке жетпей turmadı. Ошондуктан ооба бул үчөрү бардыгыбызда бар. Илимдүүбү, илимсизби, жашпы, кары, байбы, бардык адамда бар булчу. Эми мунун жарасы, мындан айыгуу кандай болот десе, не дейт? Абу Лейс Самарканди рахматуллахи алейхи айтат, хасад жүрөгүңдө калсын, тилиңе чыгарба. Тилиңе чыгар. Машина алдым десе, ичиңе эшек өлүп калды да, кантип ушул алып атат. Өлүп баратасың да, кантип ушу келмеден. Ошандай болса дагы тилиңден не коет? Кут болсун. Өлүп баратасың. Бу албаса керек деп бирөөдүкү болсо керек деп атасың. Сатып берсекен, бузулуп калса экен деп атасың. Ал сыртыңа чыкпасын.